Siz namaz okуп дагы сөгүнөсүзбү дейт го. Жашы чоң адам биринчи тамакка карамайын, калгандар күтүп турат. Жашы чоңойгон, сакалы агарган адамды азаптагандан уяламын деген. Мечит канчалык ыйык жер. Мечитте акырын сүйлөгөнгө аракет жасайбыз, таштанды таштабаганга, бир жаман нерсе жатса алып салганга. Себеби ыйык жер, Аллахтын үйү. Бирок ошол мечиттин имамы жана азанчысы Аллахтын астында ошол мечиттен ыйыгыраак. Имам жана азанчы. Ошондой эле мечитке келип намаз окугандар мечиттен ыйык болот. Себеби мечит бул жансыз нерсе. Ал эми имам, азанчы мечитке келип намаз окугандар ыйык адамдар. Аллахтын астында. Жада калса жөнөкөй эле мечиттерден эмес, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Каабадан дагы бир момундун жүрөгү Аллахтын астында ыйыгыраак деген. Мекке мечити, анын ичиндеги Кааба канчалык ыйык? Бүткүл мусулмандар ажылыкта, умрада барып зиярат кылышат. Эми бир мусулман адамдын жүрөгү ошонон дагы ыйыгыраак турат Аллахтын астында. Мааниси бир мусулман жүрөгүн оорутуп коюу Каабаны бузгандан дагы чоңураак күнөө. Мечиттин кичине жерин бузуп койсо канча күнөө болот? Каабаны бузуп койсо канча күнөө болот? Ал эми бир мусулмандын жүрөгүн оорутуп койсо андан чоңураак күнөө болот. Эми ошол мусулман илимдүү болсочу, Куран жаттаган же Куран билген, же азанчы болсо, же имам болсочу, дин адеп үстүнө негизделген. Ошондой эле жашы чоң, сакалы агарган адамдарды өзгөчө кадырлоону айткан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ким жашы чоңдорду кадырлабаса деген, жашы чоңдорду урматтабаса, илимдүүлөрдү кадырлабаса, ал менин үммөтүмдөн эмес деген. Бизден жашы чоңдорду эмнеге кадырлайбыз? Себеби алардын сооп иштери бизге караганда көбүрөөк. Аллах Таала аларга намаз окууга, жакшылык кылууга көбүрөөк мүмкүнчүлүк берген бизге караганда. Ошондуктан жашы чоңдорду сыйлашыбыз керек, урматташыбыз керек. Алардын батасын алышыбыз керек, дуаларын алышыбыз керек. Кадырлап сыйлаганда жүрөгүбүздөн адеп кылышыбыз керек. Колдон келишинче жардам берип, эң биринчи салам берүүдөн. Айткан сөздөрүн кулак төшөп угуу менен. Эми намаз окуйт, окубайт, ал өзүнүн иши. Жалаң намаз окуган жашы чоң адамдарды, аксакалдарды эмес, балким ар бир мусулман жашы чоң адамды сыйлашыбыз керек. Себеби адамдын мамилеси өзү менен ылгабай. Бул намаз окубайт, ошон үчүн сыйлабайм. Бул намаз окуйт, ошон үчүн сыйлайм. Жок, намаз окуу бул ар бир адамдын Аллах менен өзүнүн мамилеси. Ал эми бизге тиешелүүсү жашы чоңдорду сыйлоо. Кайсыл эл жашы чоңдорду, аксакалдарын кадырлабаса, келечеги күмөн болуп калат ал элдинчи. Мусулмандарда адамдын жашы чоңойгон сайын кадырлуу боло баштайт. Ал эми капырларда жаш чоңойгон сайын кадырсыз боло баштайт. Мына исламдын жакшылыгы, жашы канчалык чоң болсо, дасторкондо эң төрүдө отурат. Эң чоң жилик ошого берилет. Бул өтө жакшы салт. Себеби ал адамдын жашын сыйлайбыз. Аллах дагы бизге ошондой өмүр берсин деген жакшы ниетте. Жашы чоң адамдын батасын алып калалы деген ойдо. Бул салт мусулмандан башкада жок. Жашы чоң адам биринчи тамакка карамайын, калгандар күтүп турат. Же кечигип келсе, ошону баары эле күтүп турушат. Эмнеден? Себеби анын жашын сыйлайбыз. Хадиси кудусийде Аллах Таала дагы айткан, жашы чоңойгон, сакалы агарган адамды азаптагандан уяламын деген. Аллах сыйлайт жашы чоңойгондорду. Ошондуктан ар бир мусулман аксакалдарыбызды, апаларыбызды чын жүрөгүбүздөн сыйлашыбыз керек. Эми ошол аксакалдар кимдир бирөөбүздүн атабыз болуп калса, анда аны башкача сыйлашыбыз керек. Себеби бул Куранда айтылган. Имма яблуганна индакал кибара ахадухума ау килахума фала тaqul lahuma uffin.
Eğer senin ata-enеңdin birөөsü je ekөөsü teң картайган кезде senin kolunda bolup kalsa, anda alarga kичипейилдик жана мээримдүүлүк канатын жайгының. Эч качан аларга кыйналганыңды билдирбегиниң. Жана ар дайыма дуа кылып жүргөнүң. Rabbirhamhuma kama rabbayani sagira. Allah'ım, men кичинекей кезимде ата-энем мени кандай багып, чоңойтуп, мээрим төккөн болсо, sen дагы аларга ошондой мээримдүү болгонуң деп дуа кылган. Демек улгайган сайын бизге кадырлуу боло башташ керек. Бата менен эл көгөрөт дегени ошол аксакалдардын батасы менен. Демек биздин динибизде ар бир кадырлууну кадырлоого үйрөткөн. Жашы чоңду кадырлоо, илимдүүдү кадырлоо. Ушуну менен биз динибизди сактай алабыз. Дин менен жашоо дагы ар бир адамдын милдети, динди сактоо дагы ар бир адамдын милдети. Өтө каалап турса дагы бир ушундай иш кылып койбош керек. Анын себебинен динге же динчилдерге сөз тийип калбай турган деңгээлде. Себеби сиз намаз окугандан соң сизди элдер жасаган ишиңизди эми мындан соң бакыт жасады, айбек жасады дебейт, намаз окуган бир байке жасады дейт. Өткөн замандарда бир падыша болгон экен. Падышанын жанында дайыма көңүлүн көтөрүп, падышанын маанайын ачып туруучу бир мыскылчысы бар экен. Күндөрдүн биринде падыша айтат: "Сен ушундай өзүңдүн өң түсүң, үстү башың өзгөртүп келсең, мен сени тааныбай калсам, 100 динар беремин" дейт. 100 динар дегени 100 алтын тыйын. Бул өтө чоң акча эле. Анан колунан келгенче өзүн жасап, өзгөртүп келсе, падыша бары бир таанып алат, билип алат. Бир аз убакыт өтсүн деп, падышанын алдына ала эле койгон сапарларын караса, 3 айдан соң бир алыс сапарга жөнөй турган экен. Уруксат алып үйгө барып келейин деп, ошол жолдордун бирине бир айылда, кичинекей бир мечитте сакал коюп, селде узун чапан кийип, колуна тесмелерди кармап алып, ушул өзүнү чоң алым, илимдүү, оолия кылып көрсөтүп, элге дем салып баштайт. Эл ыхлас кылып, бателе баары үйүлүп, ошол мечитке келип, дем салдыра баштайт. 3 айдын ичинде чындап эле өзгөрүлүп калат жанакы адам. Таанылбай турган деңгээлде. Падыша ошол жолдон өтүп баратса, эл айтат: "Алыс сапарга баратасыз. Бул жерде бир жеткен бир оолия бар. Өтө даражасы улуу. Ошонун бир бата алып алсаңыз, сапарыңыз жеңил болор эле" десе, падыша макул дейт. Макул деп 1000 динар каражат алып, 1000 динар бул өтө эле чоң акча эле. Алып келип туруп, элдин баары карап турганда, жанакынын жанына коюп: "Азирет, бизге бир бата берсеңиз, алыс сапарга бараттык элек" десе, ордунан туруп, жанакыны тебип чачып салат. "Өзүң дүйнөнүн кулу болуп, мени дагы дүйнөнүн кулу кылмакчысыңбы" дейт. "Жок сага дуба" дейт. "Ал алтыныңды" дейт. Элдердин ыхласы андан дагы өсүп кетет. Бул дейт 1000 динарды тепкен адам чындап эле дүйнөкөр эмес экен дейт. Падыша эми эле чыгайын дегенде артынан келип туруп айтат: "Утулдуңузбу" дейт. "Тааныбай калдыңыз го мени" дейт. "Кимсиң" десе, "Жанакы мелдешпедик беле" десе, "Макул, утулдум" дейт, "Мойнума алам. Бирок мен түшүнбөгөн бир нерсе бар" дейт. "Сен жана үн чыкпай эле отурганыңда 100 динар эмес, 1000 динар алмаксың" дейт. "Түшүнбөдүм, эмнеге ошол жерде өзүң билдирип коюп ошентиң" десе, айтат: "Падыша, менин максатым сени утуп алып туруп, ошол 100 динарды эле алуу болчу. Ал эми мен ошол максатка жетүү үчүн кимдердин кийимин кийип алган болсом, чынында мен алардан эмес болчумун да. Ошондуктан алардын атына сөз тийүүсүн каалабадым" дейт. "Жакшы, таза адамдардын атына дак тийүүсүн каалабагандыктан мен 1000ден да кечтим" дейт.
Ben özüm жүзümdü ber oşol jetet deydi. Bir jönököy bir akçaga eldi küldürgön adamdın din üçün jasaganын karаңыз. Oşonduktan biz dagı meşitke kelip namaz okuganыбызdan soň, kişine tüz jüröýün dep niyet kılgandan soň etiyat kılışыбыз kerek. Murda kılgan ança munça adattardı kılbay je bolboso bolboy baratsa körsetpey kılууga hareket kılışыбыз kerek. Sebebi emi sizdin ayыңızdan dinge söz tiyip kalat. Siz namaz okup dagı sөгүnөсүzбү deyt go. Siz namaz okup turup kalpaytasызбы? Bul sözdün manisi ötö tereň. Namaz okugan adamdı namaz sөгүнгөндөн, kalpaytuudan toktotуш керек болчуга. Sizdi dagı ele toktota elekpi degen mani. Uşul sözdü aytsa biz kapa bolobuz. Emne namaz okubay kalpaytsa bolobу dep kapa bolobuz. Kapa bolboş gerek. Çın aytıp jatat al. Siz namaz okup jatıp kalpaytasызбы degeni namaz kalpaytuudan toktotуш керек elе bu. Uruşuudan, açuulanuudan namazdın maksatı oşol ele bu. Oşonduktan tuğandar dinibizdi үйrөнүp jasap jana sакташ dagы bizdin mildetimiz. Sebebi dini jok eldin kelечеги jok bolot. Ulutu dagı, saltı dagı saktalbayt. Kaysyl eldin tili, saltı, kılımdardan saktalıp kelatkan bolsa bir gana dinin bereketinen. Sebebi dinde urmatsı, kadır bark, adep, ahlak degen nerse bardı. Her bir musulmanın mildeti bu. Albatta biröөгө aytууга akыбыз jok, sen emnege uşunday kılasın dep. Her birimiz özübüzdü men uşunday kılayın degen tuğra bagытта. Sebebi dinde majburlоо jok. Majburlоо jok degeni biröөнү sүйröp meşitke alıp gelip namaz okutuu bolboyt. Al balаңыз bolsun. Aytuu gana bolot. Namaz okuңuz dep ayta gana alasыз. Majburlap biröөнü meşitke alıp gelүү, majburlap anı bir jakşылыкка türtүү. Biröөлөрдү эле majburlay berет. Allah razılık üçün beriңiz kişine akça beriңiz. Allah razılık üçün mınдай kılıp koyuңuz. Tegin bul toora emes. Allah razılık üçün siz jasaңыз. Allah razılık üçün menin tınçımda albaңыз. Allah razılığı üçün men dagı özüm kalagan kezde jasayın. Oşol Allah razılığı üçün bolat. Siz majburlasaңыз sizden kutuluu üçün bolat da hep. Oşon üçün murdagılar aytkan eken, han namazı, nan namazı, can namazı depçi. Oşo nan namazı degeni namaz okugandarga gana nan beret eken bir kezde. Oşon üçün namaz okuyt eken el. Bir kezde namaz okubagandарды сабайт eken. Can namazı degen oşol sababasın dep namaz okugan. Oşon üçün namaz, din anday bolboş gerek. Din Allah'tıkı boluş gerek. Allah üçün. Kebirlerdi aytsaңыз Huday buyursa deyt. Bundan uşul da aябай жакшы söz. Niyet kıldı Huday buyursa inşallah erteň je bir gün kelet. Biz sabırsızbız. Allah Taala sabırdı zat. Allah Taala'nın 99 ısım sıfatını karasaңыз en akırkısı sabur dep turat. Sabırdı zat. Albatta kaardı. Bирок sabırdı da. Oşonduktan dindi толук жана туура түшүнөлү. Özübüz толук аткарууга аракет жасайлы. Сактоого да аракет жасайлы. Динди сактоо, динчилдерди урматтоо менен болот. Алымдарды кадырласак, урпактарыбыздан илимдүүлөр чыгат. Каарыларды кадырласак, урпактарыбыздан Куран окугандар чыгат. Аксакалдарды сыйлап урматтасак, Аллах бизге дагы ошол өмүрдү, ошол жашты насип кылат. Ошондуктан özübüzdün atalarыбыз болсо, чоң аталарыбыз болсо, абдан сонун болбосо, atalarыбыздын досторун дагы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, "Ал-вудду ютаварас." Атаңыздын жакындарына дагы жакшылык кылыңыз деген. Hazreti Umar radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah ibn Umar dostları menen safarga baratkanda jö bir aksakal uçuraşıp kaldı. Töödөн düşüp üstündeki kımmat kiyimlerdi kiygizip töösüne oturguzdu. Anan janındagilar suradı, bul kim dese aytты, atamdın dostu dedi. Demek atabыздын dostorun dagı sıylagan, bul atası kayış bolgondordun atasın sıylaganday. Sebebi oşol adam atasını jakşı köröt ele, atası anı jakşı köröt ele. Alem atalarыбызda kadırlaylı, sıylaylı. Bir jolu dagı aytpaylı, kıynalıp jatam degen nerseni söz menen dagı, bir kıymıl hareket menen dagı bildirbeyli. Bul aram bolot tuğanlar. Allah Taalam barыбызга tuğra түшүнүк nasip kılsın. Jana dinimiz menen jaşap
сактоочулардан кылсын. Жана бардыгыбызга Аллах Таалам hukuktardı сактай турган, алымдарды кадырлай турган, аксакалдарды урматтай турган инсандардан кылсын.